бир топ адамдар түшүндүрүп айтып атат, зонадагыларга 400дөн ашык смартфон таратып берип коюшуптур, ошол жактан жазып атат болуш керек депчи. Андай да болушу мүмкүн. Анан бул жерде баягы аялдардын ушинтип шайлоого чыгып, саясий күрөшкө катышканын мындай байкап турсам, көбүнчө баягы аялдар терс кабыл алат экен да. Үйүндө эле отура бербейби, ушуга эмне жок деген ушундай пикирлер көбүнчө баягы мен өзүм карап көрсөм, көбүнчө аялдардан кетип атат. Көрө албастык Ошол таң калыштуу да. Эми ким билет эми ал сүйлөшүү 1 жылдан ашып кетти. 2019-жылы 9-октябрда болгон экен. Элнур Алканова уюштурган ал сүйлөшүүнү. Анан болгондо дагы бир нерсе бар да, мен өзүм аял катары азыр ушул Кыргызстанда болуп аткан эркектердин саясатынан тажадым. Анткени өчөшүү, агрессия, бири-биринен өч алуу. Амансыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда саясий коктейль берүүсү. Салмактуу саясатчылардан тартып, заманбап хайпчыларга чейин мына ушул берүүнүн алкагында сырдашабыз, сыйлашабыз, балким чырдашып кетебиз. Саясий коктейль бул өзгөчө рецепт менен жасалган кызыктуу долбоор. Студияда Шайыста Шатманова жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, Реформа партиясынын түптөөчүсү жана жөн эле кыргыздын кыйын кызы Клара Соронкова. Клара эже, студиябызга кош келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы. 80 депутаттын колу менен Конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлду да. Анан сиздин пикириңиз ошол боюнча? Эми бул жерде сөзсүз түрдө процедуралар сакталыш керек да, тартип сакталыш керек. Конституцияны өзгөртүү, тартиби сакталыш керек. Эгерде ал тартип сакталбаса, бузула турган болсо, кийинки азыр эми мына азыркы немеде эл колдоп атат деген неме менен, шылтоо менен кабыл алынып калышы мүмкүн, бирок эртеңки күнү да ойлонуш керек да. Эртеңки күнү анан кийин процедуралар бузулду эле, бул баш мыйзам легитимсиз деген маселе жаралышы мүмкүн. Ушул эле теманы улайда азыркы 6-чакырылыштын мөөнөтү мыйзам боюнча бүткөн. Бирок иштеп атышат. Анан ошол чакырылыш демилгелеп чыккан документтин негизи ушул чакырылыштын учурда иштеп аткандыгы легитимдүүбү, легитимсизби? Биз башынан эле айтып чыкканбыз, легитимсиз деп. Болгондо да баягы 28-октябрда мөөнөтү бүттү деп атпайбызбы? Ал эми шайлоо жөнүндө мыйзамда көрсөтүлүп турат. Шайланган күндөн баштап эсептелинет конституциялык мөөнөтү депчи. Булар 4-октябрда шайланган. Демек 4-октябрда мөөнөтү бүттү. Анан кечээ Венециялык комиссия дагы айтты. Антип мөөнөтү бүткөн парламент учурга жараша, эгерде жаңы парламент шайлана элек болсо, убактылуу вакуум болбосун деп, ыйгарым укуктарын сактап турса болот. Бирок бул араң жаңы парламент болгондон кийин мындай парламент конституциялык реформаны жасаганга укугу жок деп койду. Венециялык комиссия ошентип айтты. Бирок чын эле ошондой болуп атат да. Анан дагы бул жерде баягы укуктук жактан да моралдык жагы бар да. Анткени өзүңөр карап көрсөңөр, кечеги 80 депутат ошолордун көпчүлүгү Биримдик партиясынан, Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер болуп келген адамдар. 5-октябрда мына ушулар келбесе экен, ушулар мамлекетти талкалап өттү. Ушуларды бийликке келтирбесек экен деген талап менен чыкканбыз да. Тескерисинче биз булардын өмүрүн узартып бердик дагы 8 айга. Анан булар эми бизге баш мыйзам жазып берип атат да. Ошон үчүн бул жерде бир кандайдыр бир жаштарды 5-октябрда аянтка чыккан жаштарды мазактагандай сезилип атат да магачы. Ушул азыр болуп аткан аракеттерчи. Ошол себептен биз Садыр Жапаровго ушундай бир талап койдук элек, бир нейтралдуу адамды премьер-министр кылып, нейтралдуу адамды спикер кылып, президенттин милдетин аткарып турсун. Бирок нейтралдуу бир дагы саясий күчтөргө таандыгы жок адам мамлекетти убактылуу башкарып турсун. Биз шайлоого чыгалы дагы ачык, адилеттүү атаандаштыкта ким утуп келсе, ошол келип өзүнүн программасын ишке ашырсын депчи. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Күчкө салуу боюнча эл өзүнүн тандоосун кыла алат да. Ал мисалы президенттик шайлоо менен чогуу коюлса деле, ошол күнү элде макул деп же тескерисинче жок деп айтууга мүмкүнчүлүгү бар. Туура, эми бул жерде айтылып атат, бизди эл колдоп атат депчи. Эми эл колдоп атканда элдин колдоосу шайлоодо тастыкталыш керек да. Шайлоодо тастыкталыш керек. Анан мындай эле Facebook'ка бир
300дөй фейк чыгып эле ызылдай берсе, ал эл колдоо деп таанысак болбойт да. Андан башка деле мындай неме карама каршы пикирлер деле айтылып атпайбы. Ошол себептен шайлоо өткөрүп туруп, мына чындап эле биз элдин колдоосуна мындай татыктуу адамдар экенбиз, эл бизди колдоду, шайлоо аны тастыктады деп келсе, анда утулган тарап деле ошого макул болмок, ага баш иймек. Анан азыр жөн эле баягы эл колдоп атат деп атканы менен мына каршы чыгып аткандар да аз эмес да. БШКга президенттик шайлоого катышам деп 65 жаран кайрылып, анын 2 арызын кайтарып алды. Анан ошо 63-тün арасынан 8и аял заты болгону мындай бир көңүлдү кубандыра турган иш болду да. Бирок мына бүгүнкү жаңылыктар боюнча дагы 4-өөнүн арызы кайтарылыптыр, алардын ичинен да. Анан калган 4-өөнүн бирөө сиз болуп атасыз. Аял затынын мондай жарышта жеңип чыкканга шансы бар деп ойлойсузбу? Анан шайлоочулардын кайсы бир бөлүгү аял заты да. Анан ошол шайлоочуларды аял заты мындай бир пикирге, бир идеяга байлап, мындай бир алардын көңүлүн буруп кетүү, мындай башын бириктирүү мүмкүнчүлүгү барбы аял кандидаттарда? Туура суроо. Бул жерде баягы калыптанып калган стереотиптер бар да. Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык дегенчи. Кандай болбосун калыптанып калган стереотиптер бар, бирок тарыхка баш багып көрсөк, кыргыз элине дайыма даткалар чыккан, баатырлар чыккан аялдардан, туурабы? Даткалардан Курманжан Датканы эле айтып жүрөбүз, бирок Курманжан Датканы ошол эле мезгилде Жаркын Айым Датка, Зыйнат Датка деген Кокон хандыгында ошондой улуу аялдар болгон. Ошолор Кокон хандыгынын саясатына абдан чоң таасирин тийгизип турган да, чоң таасирин тийгизип турган. Азырынча мына изилденилбей келет, бирок тарыхта бул фактылар бар. Анан бул жерде баягы аялдардын ушинтип шайлоого чыгып, саясий күрөшкө катышканын мындай байкап турсам, көбүнчө баягы аялдар терс кабыл алат экен да. Үйүндө эле отура бербейби, ушуга эмне жок деген ушундай пикирлер көбүнчө баягы мен өзүм карап көрсөм, көбүнчө аялдардан кетип атат. Көрө албастык ошол таң калыштуу да. Эми ким билет эми баягы кандай болбосун, биз баягы эркек кишиге ишенип жашап калганбыз да. Эми аялдарыбыз мыкты болгону менен үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү эми эркектер багып атат да. Ошон үчүн эркекке баш ийип биз көнүп калганбыз. Анан айтып кете турган нерсе, бул жерде баягы мен эркектерден кыйынмын, тең атамын, тең ата болом деген атаандаштык эмес. Мен антип атаандашкым да келбейт. Анткени мен деле өзүм ушундай патриархалдуу үй бүлөдө баягы атанын авторитети, күйөөнүн авторитети деген ушундай бир немелерде, эрежелерде тарбиялангам да. Ошон үчүн кандай болбосун тарыхты алдыга жылдырган, адамзаттын тарыхын карап көрсөк деле тарыхты алдыга жылдырган эркектер, туурабы? Бирок мондай бир оор замандарда кыргыздын тарыхында аялдар сөзсүз түрдө өзүнүн бир салымын кошуп келип атат да, салымын кошуп келип атат. Анан аны коомчулук да тааныйт. Курманжан Датканын аты деле даңазаланып жүрбөйбү? Кырдаалды көрүп туруп мен да чыдаган жокмун. Мен да чыдаган жокмун да. Эми өзүмдүн болгон тажрыйбамы, билимими ошо өзүмдү сынап көрөйүн дедим ушу саясий күрөштөчү. Анан канчалык шанс бар? Көп эле сурайт, эми сизде шанс барбы? Сизде шанс жок да депчи. Эми ким билет? Кырдаал ар кандай болушу мүмкүн. Анан болгондо дагы бир нерсе бар да, мен өзүм аял катары азыр ушул Кыргызстанда болуп аткан эркектердин саясатынан тажадым. Анткени өчөшүү, агрессия, бири-биринен өч алуу ушундай болуп атат да. Ушундай эле саясат менен келе атабыз да. Бири келет, мурункусун камайт, андан кийинкиси келет, кайра камайт, ошентип эле бири-бирин камап эле, бири-бирин ушинтип жок кылып эле, кырып эле ушинтип келе атышат. Жалаң эле баягы реваншисттик саясат болуп атат да. Биз ошол саясаттан чыга албай атабыз дагы. Ушул саясат абдан бир чоң бир залакасын тийгизип атат мамлекеттин өнүгүүсүнө. Социалдык тармакта анан азыр деле мына өлтүрүп кетейин, зорлуктап кетейин деген бир коркунучтар, коркутуулар болуп атканын айттыңыз эле, мындай көзүм чалып калды да. Анан мындай иликтеп көрдүңүзбү, алар ким экенин таба алдыңызбы? Сиз өзүңүз юристсиз, саясатчысыз, анан ошондой адам кантип күрөшөт мындай көрүнүштөр менен? Эми ал коркутуулар 8-октябрь, 9-октябрдан башталды. Улам эле ар кайсыны жазып, чалгандар да болду. Эми ал кезде баягы бийлик жок. Антип бир жака арыздангандан деле эми чында убакыт деле болгон жок. Баягы башаламадык болуп эле, ар жака чуркап эле ошентип атпадыкпы?
Анан 12 октябрдан уже башкача мындай немелер келе баштады да, башка маанидегичи. Анан эми баягы буга чейин коркуткандарды бир багып көрсөң фейктер таба албайсың ким экенин деп. Анан жанагы Максат Пазылов деген жигит ким болду экен деп карасам, сүрөттөрү жүрөт. Бул демек фейк эмес экен деп классташтар, одноклассникке кирсем, ал жерде дагы жүрөт. Анан фанат экен, өзүнүн баягы немесине билинип атат да. Жарыя кылган жана пост публикацияларынан билинип атат. Анан эми башкаларга дагы сабак болсун деп мен жазып койдум. Бул жигитти тааныгандар кимдер бар, таанысаңар билдирип койгула. Жазык кодексинде ушундай бир берене бар. Ушул берене менен мен буну жоопкерчиликке тартканга арыз жазайын деп ушундай билдирүү жасап койдум. Ал жигит табылды, бат эле табылды. Өзү жазды, өзүнүн тегерегиндеги адамдар жазды. Бунун атынан бирөө аккаунт ачып, анан мага ушинтип жазып атыптыр. Ким ачканын мен билбейт элем эже, анан мен сизден кечирим сурайм, мен сизди колдойм деди. Анан эми мейли, жаш бала экен, 26 жаштагы бала экен. Анан энем бар эле, ошол энем улам кан басымы көтөрүлүп атат, энеме дагы айтып коюштур деп ушинтип жазды мага. Эми анда деле баягы коркутуп кетип атпайбы? Эне бирдеме болуп калса, мен сиздин үстүңүздөн арыз жазам дейт да, өзүн күнөөлөбөйт. Мен күнөөлүмүн да. Мен аны териштирген жокмун, бирок үлгү кылып ошол арызды, ошондой арызды үлгү кылып чыгарып коеюн деп атам. Анткени башкаларга дагы кече Рита Карасартовага жазышыптыр. Сен муздап кетебиз депчи. Муздап кетем деп жазыптыр. Анан ушундай бир жаман көрүнүштөр болуп атат да. Эми аны көп бир топ адамдар түшүндүрүп айтып атат. Зонадагыларга 400дөн ашык смартфон таратып берип коюшуптур. Ошол жактан жазып атат болуш керек депчи. Андай да болушу мүмкүн. Бирок ошондо дагы ушундай саясий атаандаштык болобу, же башка бир карама каршылык болобу, бир идеялар боюнча, же ушул конституция боюнча эле айталы. Ошондо дагы мынчалык агрессия болбош керек да. Жүйөлөп, түшүндүрүп, негиздеп берип атсаң дагы, аны укпастан, аны түшүнүүгө аракет кылбастан эле ушундай бир коркутуулар болуп атат. Каргап, шилейт, оозго алгыс сөздөр менен сөгөт. Мен билген эмесмин, кыргыз тили аябай бай экен ушундай сөздөр. Жаңы сөздөрдү үйрөнүп атасызбы? Мен уккан эмесмин эч качан. Андай сөздөрдү мен өзүм баягы интеллигенттердин үй бүлөсүндө чоңойгондон кийин, атам санжырачы, атам деги бир сөгүнүп жаман сөз айтканын уккан эмесмин. Анан таң калдым да, кыргыз тили абдан бай экен ушундай сөздөргө депчи. Анан эми кандай болбосун, ушундай адамдарды мындай диалогко чакырыш керек да, диалогко чакырыш керек. Анан эми бул жерде баарыбыздын эле күнөөбүз бар, жалпысынан эле билим берүү деңгээли, маданияттуулуктун деңгээли аябай эле төмөн түшүп кеткендигин билдирип атат да. Болгондо дагы жаштардын арасында деле абдан көп экен ушундай адамдарчы. Заманбап ой жүгүрткөн массанын көз карашынан бир аз башкача ойлоно алган команданы баштап, сиз Реформа партиясы менен парламенттик шайлоого бардыңыз. Анан ошо шайлоодон жалпы шайлоо боюнча, анан жеке реформа боюнча кандай жыйынтык күттүңүз эле дагы, ал сиздин күтүүңүз менен реалдуулук жакындады бири-бирине? Эми азыр мына карасаңар, бүт эле жанагы жаңы мыйзамды негиздеп аткан адамдар айтып атпайбы, партиялык система эч нерсеге жарабайт экен, партиялар кыргызга жарашпайт экен деп атпайбы. Сиңбеди деп атышат. Анан чын эле баягы үгүт иштеринде дагы, элет жерлеринде ушундай бир көп нерселерди уктум мен дагы. Бирок ушу Реформа партиясы биздин эле партия эмес, жана Чоң Казат партиясы, Ордо партиясы, ушул шайлоодо биз далилдеп койбодукпу? Анык партиялар ушундай болуш керек депчи. Бизде мисалы бир дагы олигарх болгон жок. Бир дагы жемкор болгон жок. Биз башынан ушундай принципке турганбыз. Эч кандай тизмедеги орундар эч кимге сатылган жок. Жалаң жанагындай өзүбүздүн добуш берүүбүз менен партиянын ичиндеги праймериз менен ошондой неме менен тизмебизди түздүк. Бүт бардыгы ачык айкын болду. Эч ким мандат саткан жок. Жана күрө шайлоого кеткен каражаттын баары элден жана партиянын өзүнүн тарапташтарынан, партиянын мүчөлөрүнөн жыйналды. Эми көп деле каражат жыйнаган жокпуз. Жана 5 миллион күрөөгө бердик, 2 миллионго үгүт иштерин жүргүздүк. Бирок ошондо да иштедик да, ошондо дагы 30 миңден ашык добуш алдык. Бишкек шаарынан жакшы добуш алдык.
демек болот экен да, таза партияны түзсө, шайлоого таза катышса, жаңы ыкмаларды колдонсо, дүйнө жүзүндө таанылган ыкмаларды колдонсо болот экен деп биз мисалы ошентип менин оюмча биз бир топ адамдарды, бир топ жаштарды шыктандырып койдук да, дем берип койдук. Мына ушундай болуп катышкыла, ушундай болуп партия түзгүлө депчи. Бул жакшы үлгү болду. Биз эле эмес, жанагы башка партиялар деле, жаңы чыккан партиялар, баягы жаштар деп аянтка чыкканда тирешип калбадыкпы, эскилер, жаңылар депчи. Ушул жагынан бир жакшы бир неме көрсөтүп койдук да, үлгү көрсөтүп койдук деп айтсам болот. Парламентке өтөм деген дымак менен чыккансыздар да. Эми андай дымак сөзсүз болуш керек да, андай дымак сөзсүз болуш керек да. Бул жерде баягы пандемия өзгөрттү. Пандемия дүйнө жүзүндөгү элдин баарын өзгөрттү деп анан кыргыздар деле ойлонду, башка бийлик керек экен, таза адамдар керек экен деген бир неме болду деген ушул неме менен чыкканбыз. Коом деле өзгөрдү депчи, коом колдош керек бизди деген ушундай бир үмүт менен чыкканбыз. Анан жыйынтыгы кандай болот эле аны Кудай билет. Эгерде бурмалабаса, шайлоочулардын баягы өздөрүнүн ыктыярдуу эркин билдирүүгө эч ким таасир кылбаса, аларды сатып албаса, шайлоо таза жүрсө, атаандаштык адилеттүү болсо, анда ким билет, мүмкүн биз андан да көп добуш алмакпыз. Мүмкүн ошол жанагы коюлган немелерге, талаптарга жанагы 7%, 0,7% деп атпайбы? Мүмкүн ага да жетмекпиз. Ошон үчүн азыр айтыш кыйын да. Бизди колдоого эч ким алган жок, биз утулуп калдык деп айта албайм мен. Анткени бурмаланып калды да, шайлоо бурмаланып калды. Шайлоочу өзүнө ээ болбой калды. Эгерде шайлоочу өзүнө ээ болсо, шайлоочуга мындай эркиндик берсек, мына өзүң каалаганың шайла, программаларды кара, талапкерлерди кара десек, мүмкүн шайлоочунун эрки дагы башкача. Эми биз кайрадан эле шайлоолор түрмөгүнүн алдында турабыз азырчы. 10-январда президенттик болгон жатат. Андан кийин азыр белгисиз мөөнөткө деп атабыз, бирок баары жайга чейин өтүш керек да ал нерсечи, парламенттик шайлоо, жергиликтүү шайлоолор. Анан азыр ошо 4-октябрдагы шайлоодон бир мындай сабак, жыйынтык алдыкпы? Азыр биз элге эки олуттуу нерсени койгон жатабыз да. Бири президенттик шайлоо, экинчиси баш мыйзамды тандоо болуп, экөөнү бир күнгө койгон жатабыз. Балким коюлат да. Анан эл ошондой тандоого даярбы? Элди мындай кечээкү окуядан биз сабак алдыкпы? Сизге кандай? Мындай элди аралап, көп жакка талкууларга катышып, соц тармактардан дагы мындай активдүү болуп атасыз да, сизге байкалып атабы ошол нерсе? Эми сабак алдыкпы, жокпу, аны 10-январдагы шайлоо көрсөтөт да, бирок бул жерде шайлоочу эмес, бул жерде ошол шайлоого аттанып аткан саясатчылар сабак алыш керек да, негизгисичи, ошолор сабак алыш керек. Анан эми баягы терс көрүнүштөр, мен дагы бир сын айтып кетейин, каргагандар дагы чыгып калар комментарийлериңерде. Бирок кандай болбосун калыстык керек да. Шайлоого аттанам деген адам президенттин ыйгарым укугун аткарбаш керек деп Конституцияда турат. Эгерде аткарам деп барган киши шайлоого барганга тыюу салынат деп атат да, президенттик шайлоого. Анан ошондо Садыр Жапаров эл колдоп атат деп премьер-министр болду, макул. Анан президенттин милдетин аткарам деп президенттин милдетин аткарды. 1 ай аткарды. 1 айдын ичинде буну кылабыз, тигини кылабыз, кыйратабыз деди дагы. Анан жок, мен шайлоого барышым керек эле деп кызматын баарын таштап шайлоого аттанды. Шайлоого аттанып атканда баш мыйзамды өзгөртөлү деди. Ушундай бир эле момундай убакытта аябай көп аракеттер болуп кетти да. Акыры өзүнүн деле мындай баш айланып калгандай сезилип атат магачы. Анан эми мен президенттикке талапкерлигин көрсөтөм дегенден кийин ошол кызматтардын баарын ээлебей эле өзү айткандай нейтралдуу бир адамды коюп, нейтралдуу адам турсун ошол жерде. Анан жана айтып кетпедимби? Анан келгиле атаандашуу болсун деп шайлоого чыгыш керек эле. Парламенттик шайлоонун алдында дебаттар болуп атты. Анан ошол дебатта сиздин бир сөзүңүз мындай көпчүлүктүн көңүлүн бурду да. Сиз айттыңыз, тиги коомчулукка аттымдай аңыз кеп болуп тарап кеткен Райым Матраимов менен жолугушкам дедиңиз да. Бирок андан ары эмне жөнүндө сөз болгонун сиз өзүңүз түшүндүрбөдүңүз. Анан коомчулук өзү жормолдоп баштады. Ал киши деди, содалашты менен Клара Сооронкова дешти. Ал адам мындай таза башка форматтагы партиянын демөөрчүсү болуп атат дешти. Сиз эми айтып бергенге убакыт келди го дейм. Эми мен өзү баягы конфиденциалдуу болгон сүйлөшүүлөрдүн маңызын
немесин мазмунун баягы айткандан неметем да, баш тартам да. Анткени ал менин эле сүйлөшүм болсо бир жөн эле, анан ал жерде башка да адам турат да, бул өзүнүн баягы жеке жашоосу болуп атат да. Бирок эми кандай болбосун чети чыккандан кийин бул жерде айтыш керек, ал сүйлөшүү 1 жылдан ашып кетти. 2019 жылы 9 октябрда болгон экен. Ошо немеси дагы калыптыр да, мен жанагы сүйлөшүп аткан, жазышып аткан немелеримдечи. Ооба, анан Элнура Алканова уюштурган ал сүйлөшүүнү. Ага чейин жайында жанагы Азаттыктын иликтөөсү чыкканда мен анда жана Республика газетинде кезинде сайт немесине, интернет сайтында өзүмдүн бир передачаларым бар болчу, ошондо чакырган Замира Садыкова келип ушу жанагы неме интервьюларды алып турбайсыңбы депчи. Бир топ кишиден интервью алып, бир топ передачаларды тарттык. Анан мен Элнурага айтып калдым, сен чакырып бербейсиңби, ушу Азаттыктын иликтөөсү боюнча сүйлөшпөйлүбү депчи. Анан мейли эже, мен сүйлөшүп көрөйүн деди. Анан бир күндө эле чалып, макул болду эже, алдын ала суроолорун айтпайсызбы деди. Маек алайын деди эмеспи эле? Маек алайын дегем да. Баягы передачанын рейтингин көтөрүш керек деген максат менен да. Анан эле жок, чет өлкөгө кетип калды, болбой калды деди. Ошо менен жай өтүп кетти. Анан кайра ошо октябрдын башында чалды, сиз менен сүйлөшөйүн деп атат деп. Мен ошол жанагы передача боюнча сүйлөшөт болушубуз керек деп жолугуп сүйлөштүк. Ошондо биринчи жолу баягы тааныштым да ал киши менен. Анан сүйлөшүп отуруп өзү айтып калды, ушинтип мен шайлоого аттанган атам. Партия биз даярданып атабыз деди, биз даярдык көрүп атабыз. Эми ал кезде ал реформанын деле дайыны жок. Мен реформа жөнүндө деле анда эч кандай маалыматым деле жок болчу. Мен өзүм деле шайлоого барамбы, барбаймбы деген эч кандай оюм да жок болчу, эч кандай даярдыгым да жок болчу, эч кандай ниетим да жок болчу. Анан ал киши айтып калды, ушинтип биз даярданып атабыз, биздин тизмеге кирбейсизби деди. Биздин тизмеге кирбейсизби, бүт жагын мен өзүм каржылап берем деди. Анан мен айттым, жок. Анда мен өзүмүн баягы репутациямды жоготуп койгум келбейт. Эми өзүң түшүнүп атасың, ал сөзсүз түрдө баягы терс таасир калтырат десем, жок, мен андай жаман репутациям жок, мен далилдеп берем деди. Мен таза адам экенимди далилдеп берем. Мен көп жылдан бери баягы жүк ташып бизнесмен алектенем, мен ошону далилдеп берем деди. Анан далилденип, сен актанып ал коомдун алдында, андан кийин сүйлөшөлү деп ошо менен сөз бүттү. Бирок неме жөнүндө, передача жөнүндө бул баш тартты да, маек алгындан баш тартты, жок, мен катышпайм деди. Негизги максаты ушул шайлоо жөнүндө сүйлөшүү болду да. Өзү айтты, мен бир топ киши менен сүйлөшүп атам, аларды шайлоого тартып атам, өзүмдүн партияма тартып атам деди. Анан мен кайсы партия, экеним Кыргызстанбы десем, жок, мен башка партиялар менен деле, жаңы партиялар менен деле чыгышым мүмкүн деди. Мен тактап сырган жокмун. Анан дагы ошо саясаттын тегерегинде ар кандай сөздөр болду. Президенттин батасын алдыңызбы десем, президенттин батасын алдым деди. Анан ар кандай саясатчылар менен ушундай ар кандай сөздөр болуп атат десем, жок, мен баары менен мамилем жакшы деди. Бул да ошо менен сүйлөшүп отуруп эле ошол жана неме боюнча сүйлөштүк, жана контрабанда маселелери боюнча. Менин тиешим жок, мен тазамын деди, башка эмнени айтмак эле. Ушинтип айтты, ошол болгон сөз ошол эле болду. Андан кийин эч кандай жолугушуу, эч кандай сүйлөшүүлөр болгон жок. Эч кандай сүйлөшүүлөр болгон жок. Ал киши кайрадан мага эмеске сунуш кылдым эле деп неметкен жок да. Ооба, жок, тактаган жок, болду, эч кандай сүйлөшүү болгон жок. Жарандардын биометрикалык маалыматын чогултуу маселеси чыкканда, демилгеси чыкканда, сиз өзүңүздүн жеке оюңузду билдирип, анан ошондон улам жумуштан кетирилгенсиз да. Жогорку кеңеш сиздин урматыңызга бир эмес 3 жолу добуш беришкен да. Ал окуядан бери көп убакыт өттү, сиздин жашооңузда да көп иштер болду да. Парламенттик шайлоого катыштыңыз, эми президентке катышам деп атаңызсыз. Мына бүгүнкү күндө туруп, анан ошол күндөргө карата бийликке, анын башында турган Атамбаевка сизде азыр кандай эме? Таарыныч бар, жеке өч алуу каалоосу бар, же болбосо пендечилик деп кечирип койдуңуз? Кандай сиздин азыркы бүгүнкү күндөгү позицияңыз? Эми ошол 15-жылы чын эле ушундай мыйзамсыздык, адилетсиздик мен ушу өзүмдүн башыман өткөрдүм да. Буга чейин эч качан саясатка аралашкан эмесмин, мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Анан бир жакшы ниет менен
11-жылы ушинтип сот болуп келип, 15-жылы бүт адилетсиздикти, баягы сотко болгон кысым, басымды бүт өзүмдүн башыман өткөрдүм да. Азыр эми кандай сезим? Бир кызык нерсе бар да. Кандай болбосун, баягы Кудай бар да. Кудай бар, Кудай көрүп турат. Ошол немеге катышкан адамдар, ошол мени куугунтукка катышкан адамдардын көпчүлүгү жыргаган жок. 3-4 соттолуп кетти. Кызматтан түштү, кызматтан түшкөндөрү бар. Бир таза адамдар бар эле, ошо жанагы соттор кеңешиндечи. Ошол адамдарга мен бир ишеним арттым эле да. Болбосо калган айтпаса дагы ушулар бир баш көтөрүп айтыш керек эле. Адилетсиздик болуп атат, токтоткула деп айтыш керек эле десем, алар деле баягы башын жерге салып отурушту. Сот системасындагы таза адамдар аз да, бирок ошондой адамдар ошол немеде отурду да, ошол жыйында. Кийин ошол адамдар да куугунтукка алынды да. Өздөрү эле таза жеринен эле куугунтукка алынып, соттон айдалып кетти. Ошон үчүн бирөөнүн артынан түшүп алып, өч алып, ушундай мен андай неме жок мендечи. Кудайга койдум деп коем, бирок ошо мен Кудайга койгон киши баягы өзүмө мындай мактанып тийиштирип айтып аткан жокмун, бирок кандай болбосун, жогору жакта Кудайдын адилеттүүлүгү бар да. Ошол адилеттүүлүк эртеби кечпи сөзсүз түрдө орнойт да. Атамбаев деле, Атамбаев мени кетиргенден кийин деле улам пресс-конференция болгон сайын эле журналисттер суроо берсе эле айтып атпадыбы? Бир жолу анын башы иштебейт деди. Мейли, макул. Анан да бир жылдан кийин төңкөрүшкө даярданып атыптыр деди. Улам эле мени каралап атты. Акыры мына көрдүңөрбү, өзүнүн күнү кандай болуп бүттү. Өзүнө карата азыр кандай адилетсиздик болуп атат. Мен аны колдогон жок, мен аны айтып атам. Атамбаевка карата сотту ачык кылгыла, элдин баары көрсүн. Ачык сот болсун. Коомчулуктун баары көрсүн. Киши өлтүрдү деген бул өтө оор күнөө да. Анан Койташ окуяларында, Койташ комиссиясында отурдум мен. Бир топ документтерди иликтеп, изилдеп көрдүм. Ал жерде чындап эле Атамбаевдин күнөөсү барбы дегенге бир чоң шек бар. Ар кандай көрсөтмөлөр бар, немелердинчи, күбөлөрдүн. Көрсөтмөлөр да бири-бирине карама-каршы көрсөтмөлөр бар. Ошон үчүн адилеттүү болду, күнөөсү мойнуна коюлду деп элди ишендире турган болсок, сот сөзсүз түрдө ачык өтүш керек. Мен аны көрдүңөр да жаап койду, эмне болуп атканын Кудай билет. Эми ачык өтүп баштады. Ошо эми кандай болбосун, мына күнөөсү жок болсо, Атамбаев сөзсүз түрдө акталыш керек. Сооронбай Жээнбеков 3 жыл президенттик кызматта болду. Анан ошол маалда андан кийинки парламенттик шайлоону дагы ошол өткөрүп, аябай кандай чоң мындай мыйзам бузуу деп айтпасак дагы ачкөздүк дейличи. Эгер бийликтин партиялары өтө эле мындай бир бүт жана жогорку кеңешти ээлеп алам деп 45-46 кылып, анан эме мынчалык ачкөздүк болбогондо, балким 5-октябрдагы окуялар болбой калмак да. Анан сиз ошол шайлоо күбүсүндө жана жарышында активдүү катышкан адам болдуңуз, бирок сиздин позицияда мындай бир Жээнбековго тикелей нааразычылыктар мындай айтылбагандай туюлду мага. Анан менде мындай бир ой жаралып калды. Клара Сооронкулова Атамбаевдин тушунда адилетсиздик көрдү. Анан ошондуктан Жээнбековго лоялдуу дагы Атамбаевди жек көрөт деген ой жаратып койдуңуз мендечи. Сизде кандай ал нерсе? Эми бул жерде карап көрүш керек да, ошо Суперинфого берген мен бир немен бар болуш керек эле, мындай бир кыска немелерде чыгарып комментарийлерде. Шайлоо алдында, 17-жылы шайлоо алдында Жээнбеков тууралуу мен сураганда мен ошондо айткам. Мен бул кишини президенттикке татыктуу деп эсептебейм депчи. Анан бир жүйөлөгөн жерлерим бар да. Анан көп эле мындай бир топ аракеттерине сын айтылып деле жүрдү. Болгондо да баягы Койташ окуясында аябай басым болду да мага каратачы. Жана немеге кол коюп бергиле, ушун комиссиянын баары жыйынтыгы туура деп кол коюп бергиле деп президенттин аппаратынан аябай эле чоң бир неме болду. Басым болду. Анан ага карабасам мен өзгөчө пикиримди да билдирдим. Анан кийин жанагы Шайназаров чыгып жогорку кеңеште окуган корутунду таптакыр башка болуп калат да. Анда дагы айтып чыктым, жок, бул силер башка корутунду, жасалма корутунду чыгарыпсыңар. Бул корутунду эмес болчу депчи, жыйынтыгы бул эмес болчу деп. Аны жанагы немеде эле
тастыктап бербеди Артур мырза. Медетбек? Ооба, Артур Медетбеков деле айтпады, туура ал корутундуу эмес депчи. Калганын чыккан жок, бирок анда деле айтылды да. Анан эми мындай да, сын айтканда, мен эч качан адамдын, саясатчынын өзүнүн баягы жеке инсандык сапатына сын айтпайм. Кишини тааныбасаң, жакын билбесең, сен эмнесин сындайсың? Сындаганда саясатын сындаш керек да. Бирок эми Жээнбековдун эч кандай саясаты болгон жок да. Мындай да, Атамбаев президент болуп турганда биз Атамбаевди улам сындап айтып аттык, Атамбаев узурпация кылып алды, өзүнө таандык эмес ыйгарым укуктарды аткарып атат. Атамбаев өкмөт дагы болуп атат, жогорку кеңеш дагы болуп атат, сот дагы болуп атат дедик. Ал эмес тергөөчү да болуп атат дедик. Туурабы? Анан ыйгарым укугу жок да. Президенттин ыйгарым укугу абдан чектелген азыркы конституция боюнча. Президент премьер-министр менен спикерге, төрагага салыштырмалуу аябай эле мындай чабал да, алсыз. Аларга салыштырмалуу. Бийлиги аз. Бийлиги аз. Мыйзамдуу түрдө иштесе. Ошон үчүн мисалы мен азыр Сооронбай Жээнбековго эл катары эле сиз иштеген жоксуз, эч нерсе кылган жоксуз, минткен жоксуз, тигинткен жоксуз дегенде, мен кайра өзүмдүн позицияма, мурунку позицияма, конституцияда көрсөтүлүп турган позицияма карама каршылык жаратып атпаймынбы? Анткени президент эч нерсе кылбаш керек. Бирок бул жерде мындай болду да, президент алсыз болуп турганда парламент күчтүү болуш керек. Парламент түптөгөн өкмөт күчтүү болуш керек. Анан биз ушундай бир Атамбаевдин саясатын кесепетинен алсыз президент, алсыз парламентке туш болуп калдык да. Ошол саясат мына көрдүңөр эмне болуп аяктады. Бирок ошол эле президенттин тегерегинде анын жана кланы да, кудасы, иниси дегендей бир мындай кыймылдар жүрүп атты да. Азыр эми мындай тастыктап конкретно кайсы жерлерин айтканым эсимде жок, эми карап көрүш керек да. Бирок мен мисалы колдоп же унчукпай отурган жокмун. Улам болуп аткан бир немелерге, көрүнүштөргө, саясий көрүнүштөргө өзүмдүн пикиримди айтып турдум. Анан болгондо дагы биз кичине таасир этели. Жаңы бийлик келди, эми бир жардам көрсөтөлү деген немеде, мааниде жакшы бир сунуштарды киргизип да турдук. Жазуу түрүндө. Коопсуздук кеңешине, Ак үйгө киргизип турдук да, бирок эч кандай жооп болгон жок. Өткөндө ошол эле сунушту мына Садыр Жапаровго киргиздик. Жанагы мүлктүк иллюстрация деп. Атка минерлердин баарын болгондо дагы жогорку кызматта буга чейин турган, азыр дагы туруп аткандардын баарын мүлктүк абалын текшергиле. Мыйзамсыз баюу боюнча текшерилиш керек. Ал мыйзамда көрсөтүлүп турат. Ал үчүн жаңы мыйзамды кабыл алуунун кереги жок. Ушул механизмди иштеткиле деп ушундай сунушту биз Жээнбековго дагы, мына Садыр Жапаровго дагы өткөндө киргиздик. Бирок мамлекеттик бир органга эмес, азыр салык кызматына берип койгондо, салык кызматы салык жогултат да. Алар ошондо бийликтеп текшерип отурмак беле. Көз карандысыз коомдук комиссия түзүп туруп, ушулардын баарын текшерип чыкканда, сотторду, прокурорлорду, бүт кызматта турган адамдарды, жогорку кызматта, жогорку даражадагы. Ошондо бир топ иллюстрация болуп, бийлик тазаланып калмак да. Бул бүт эле өлкөлөрдө, демократиялык өлкөлөрдө коррупция менен күрөшүүнүн бул негизги текшерилген ыкмасы. Негизги. Буну деле мына Кыргызстанда бир топ жыл мурун кирген, бирок ушул күнгө чейин эч ким ишке ашырбайт да. Эми уурулар өздөрүн өзү иллюстрация кылбайт да. Туурабы? Ошон үчүн биз ушундай мүлктүк иллюстрацияга барышыбыз керек. Анан дагы бир нерсе бар да, белгилеп кете турган. Мыйзам бар Кыргызстанда. О конфликте интересов деген, конфликттердин кагылышуусу жөнүндө дегенчи. Немелердин кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө деген. Анан ошол жерде көрсөтүлүп турат. Ар бир мамлекеттик кызматчы жыл сайын декларация толтурсун деп атат. Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө декларация толтуруп, ошол жерге толугу менен мамлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта кайсы тууганы бар, алыскы тууганы болсо дагы сөзсүз түрдө ошону жазып толтуруп берсин деп атат. Анан жазып бергенден кийин ал текшерилиш керек да. Текшерилиш керек. Ар бир кызматчыга карата текшерилиш керек. Кайсы жерде тууганы бар? Булар баягы бири-бири менен баягы кызыкчылыгы бир болуп мамлекетке зыяндуу аракеттерди кылып аткан жокпу деп сөзсүз түрдө текшерилиш керек. Мыйзамда турат бул механизм. Текшергиле деп атат. Бирок ал мыйзам иштебей эле. Мыйзам иштебейт. Аны
толтурабы толтурбайбы мен билбейм. Мен бир топ кызматчылардан "Не толтурасыңарбы?" десем, кирип атканда толтурганбыз, андан бери толтура элекпиз деп коюшту. Демек, толтурушкан да жок. Турбайбы, иштете турган механизм. Ушул нерселерди эле иштетип койсо эле көп нерсе мындай алдыга жылып кетмек да, мамлекеттик башкаруудачы. Аял затынын эркектерге караганда коомдук саясий иштерде жүрүшү кошумча бир түйшүктү жаратат да. Себеби анын үйүнүн өзүнүн тиричилиги бар дегендей, аял үйүнүн негизги мындай бир бүтүндүгүн кармап турган неме да, фигура да. Анан сизге ким тыл болуп берет? Сиз шайлоодо жүрөсүз, башка иштерде жүрөсүз да. Ошол маалда ким сизге тыл? Эми улуу кыздар да бойго жетип, өздөрүнүн экөөнүн тең бирден баласы бар. Анан ушул шайлоодо улам үйгө келип, баягы үйдө жолдошум бар, балам бар, кичинекей 9 жашта. Эми кичинекей да, эми 9 жашта бала. Ошентип жардам берип турушту. Жардам берип, тамак жасап, үйлөрдү жыйнап, ушинтип жардам берип турушту. Анан негизги жүк азыр жолдошумда да. Негизги жүк жолдошумда. Эми азыр мындай көрүп атпайсыңарбы, экономикада кырдаал ушундай болуп атат. Убактысы көп мага караганда. Анан өзү ушундай немени колдоп жүрөт да. Аялдын лидер болушу аны чычалатпайбы? Чычалатпайт. Өзү дагы колдоп турат да. Тамашалап калат, эми мамлекетти сен сактабасаң ким сактайт, бар депчи. Өзү ушинтип неметип турат. Колдоп да турат, жардам берип да турат. Анан болбосо күйөөң каршы болуп турса, каяктагы саясатка бармак элем. Үйдө отур деп койсо, үйдө отурасың да кандай болбосун. Ошон үчүн ушундай колдоо болуш керек. Колдоо болгондо анан ушинтип саясий немеге аралашып калат экенсиң да. Клара, рахмат. Ушунча ачык, кайсы бир учурларда мындай бир кыйынчылыкты жараткан сиз үчүн эмоционалдык да, ошондой жооптор болду. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Сиздердин назарыңыздарда саясий коктейль берүүсү болду. Биз менен кийинки көрүүгө чейин аман-эсен болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик.